Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздер менен Илим Элим онлайн билим берүү платформасынын алкагында окутуучунун онлайн билим берүүдөгү көйгөйлөрүн изилдейт аттуу программасынын алкагында биз сиздер менен онлайн билим берүүдөгү азыркы пайда болгон айрым көйгөйлөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Урматтуу кесиптештер, мен бул семинарды алып баруудан мурда сиздерге төмөндөгүдөй суроолор менен кайрылып кетким келет. Айтыңыздарчы, азыркы кырдаалга ылайык билим берүү, онлайн билим берүү процессинде кайтарым байланыштар алып баруу жана аларды уюштуруудагы кандай көйгөйлөр келип чыгууда? Сиздер менен катышуучуларды биргеликте тааныштырып кетсем, Абджамил Жумаевич, педагогика факультетинин деканы, физика-математикалык илимдердин кандидаты. Ушуга карата мен бир сурооду айтсам, макул болсо, эжеке. Макул агай. Мага микрофон бересиздерби? Сөз сизде. Мында эми азыр чындап эле түрдүү технологиялар пайдаланылып атат. Рахмат эжеке ушул нерсеге. Эми бирок ушул жердеги болуп аткан негизги азыр пайдаланып аткан технологияларда, мисалы, балдарга тапшырма бергенде, алардын тапшырмаларды кайра алганда, топтолгон тапшырмалардын топтомуну сактоо көйгөйлөрү болуп атат да, чындап эле. Рахмат. Рахмат. Ушул эле суроо боюнча бизде Фарида Мырзакамиловна, сөздү сизге берсек. Дагы кырдаал бардыгыбызга эле белгилүү. Ушул пандемияга байланыштуу министрибиз Каныбек Абдубаситович ушундай онлайн дистанттык формада билим берүүнү сунуштап, ушул 16 марттан баштап ишке ашырылып атат, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Эми бул билим берүү чындыгында бир айласыздын эле иши болуп атат да. Баары бир окуучу менен мугалимдин, ошол студент менен окутуучунун бет маңдай аудиторияда практикалык мүнөздө билим алуусуна бул жетпей атат. Ошонсо дагы кырдаалдан чыгуунун бир эң ыңгайлуу, жакшы жолу болуп атат. Бул бир топ жолго коюлуп калды, 1 айдан ашык убакыт болуп атат мына. Эми мындагы көйгөйлөр жөнүндө сүйлөй турган болсок, аудиторияда отурган билим алуучулардын саны толук болбой калып атат да. Кайтарым байланышка 100% чыкпай калып атышат. Анткени азыр биз билим алуучуларыбыз ар түрдүү аймактарда, айылдарда болуп атышат. Аерде интернет начар болуп, анан айрым үй бүлөлөрдө ошо телефон жок, айрым үй бүлөлөрдө телевизордун жоктугу буга дагы кедергисин тийгизип атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул орто мектептерде телесабактар аркылуу, жогорку окуу жайларында болсо дистанттык билим берүү аркылуу жүргүзүлүп атат бул окуу ишмердүүлүгү. Ошондой эле азыркы учурда айыл жеринде болуп атат көп эле окуучуларыбыз, студенттерибиз. Айыл жеринде талаа жумуштары кызуу жүрүп аткан мезгили болуп, анан сабак үчүн убагында отура албай калып атат да. Кайтарым байланыш формасын биз ар түрдүү ыкмада жүргүзсөк дагы толук кирбей калып атат. Бул кырдаалда эми мугалимдер ошо дүбүрттөн артта калбайын деп түрдүү ыкмаларда сабактарын өтүп атышат. Анан азыр агай белгилегендей, ошол информацияларды толук сактап калганга, ошондой эле окуучулардан кайра келген жоопторду текшерип, белгилеп, баа койгонго мугалимде кыйынчылык болуп атат. Анын ден соолугуна убактысында дагы зыян келип атат. Мына ушундай көйгөйлөрдү атасак болот. Рахмат, Фарида Мырзакамиловна. Эми бул суроолордо төмөндө биз бир катар мисалдар менен жооп бергенге, чечкенге аракет кылып көрөбүз. Дагы бир суроо, институтубуздун директорунун окуу жана илимий иштери боюнча орун басары сизге ушул жетекчи катарында сиздин байкооңузду айтып койсоңуз, ушул онлайн билим берүү процессиндеги инструменттерди колдонуу
боюнча биздин окутуучулардын, мугалимдердин компетенциялары жөнүндө жана студенттердин колдонуу жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө кандай дейсиз? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мына өзгөчө кырдаал дүйнө пандемиясына байланыштуу 16 марттан бери мына бүгүн 42 күн болуп калды. Билим берүү системасында аралыктан окутуу болуп жатат. Биздин окуу жайдагы аралыктан окутууну дистанттык технологияларды колдонуу менен бир кыйла жакшы жолдорго коюлуп калды. Биздин профессордук окутуучулук курам жана студенттер негизинен Zoom, WhatsApp, электрондук дарек, Google Classroom, Google Do жана башка инструменттерди, платформаларды пайдалануу менен сабактар аралыктан окутулуп жатат. Бирок интернет байланышындагы мүчүлүштүктөр, көйгөйлөрдү айтпай коюуга болбойт. Айыл жергесинде интернет байланышы начар болгондугуна байланыштуу көбүнчө синхрондук сабактарыбыз өтө жакшы жолго коюлбай жатат. Биздин окутуучулар синхрондук жана асинхрондук сабактарды экиге бөлүп алып, студенттерибизге болушунча билимди жеткирип жатабыз. Синхрондук болгон учурда Zoom менен байланышып, студенттерибиз ошол учурда интернеттеги көйгөйлөр, өздөрүндөгү каражаттын жоктугунан дагы кире албай калышып жатат. Анан мына азыр талаа жумуштары башталганына байланыштуу көпчүлүк эле студенттер күндүз убакта чын эле ачыгын эле айтып коюш керек, талаа жумуштарына чыгып кетип атат. Кечинде өтүңүздөр сабакты деген биз атайын дирекция тарабынан сурамжылоо жүргүзүлгөндө дагы сабактын мөөнөтүн кечкиге жылдырыңыздар деген көптөгөн суранычтар болгон. Демек, бул синхрондук сабакта канааттандырарлык деп гана биз белгилеп алдык. Ал эми асинхрондук сабактар бир катар окутуучуларыбыз тарабынан YouTube каналдарына жүктөлдү, атайын видео сабактар даярдалып, студенттер үчүн бул дагы жакшыраак болот экен. Себеби алардын каалаган убактысында кирип, асинхрондук сабактарды көрө алышат. Көйгөйдү биз досубуздай эле кабыл алдык. Ошондуктан аракетти баардык профессордук окутуучулук жамааты менен толук иш алып барып атабыз. Буюрса, бул кыйынчылыктарды дагы чогуу жеңебиз деген ойдобуз. Рахмат. Чоң рахмат. Дене тарбия кафедрасынын башчысы Базигитов Болотбек агай, сиз ушул жогорудагы айтылган көйгөйлөр жөнүндө, ушу маселе боюнча дагы кошумча кандай маалыматтарды айта аласыз? Саламатсыздарбы, кесиптештер. Мына биз жогорудагы айтылган көйгөйлөргө мен деле кошулуп кетем. Бизде деле мына сабак мезгилинде, сабак өтүү учурунда жанагы практикалык сабак мезгилинде студенттер менен өтө байланыш боюнча кыйынчылыктар болуп атат. Анан сабак учурунда студенттердин интернет жанагы Zoom программасынан чыгып, кайра кирип, кайра кире албай ушундай проблемалар, ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, студенттер менен көбүрөөк байланышып, ушул программаны аларга толук жеткизиш керек деп ойлойм. Рахмат. Эми мен сиздердин айткан ошол өткөндө жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде илим платформасы дагы сурамжылоо жүргүзгөн, өзүбүздүн окуу жайда жүргүзгөн сурамжылоонун негизинде азыркы жогоруда сиздер айтып кеткен көйгөйлөрдүн негизинде мен бүгүнкү семинарда төмөндөгүдөй көйгөйдү, ушу бир катар көйгөйлөрдү чечүүгө карата Google Classroom деп аталган платформаны колдонууну сунуш кыламын. Бул бизге ушул жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн Google Classroom жардамга келет.
Мен сиздердин айткан көйгөйлөрүңүздөр, сунуштарыңыздар боюнча төмөндөгүдөй чечиле турган маселелерди жазып алдым. Тапшырманы текшерүү, сактай турган жер, маалымат казынасын табуу же болбосо баа коюудагы жекеликти сактоо сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө биз сиздер менен аракет жасап көрөлү. Google Classroom'ду жүктөйбүз. Ал үчүн биз айтып кетиш керек, Google Classroom бул Android версиясындагы колдойт, персоналдык компьютерде, ноутбукта, планшетте дагы жүктөп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Биз аны кадимки эле Play Market жана биздин Google аккаунтубуз аркылуу Google кызматтары, Google сервис деп коебуз, ошол кызматтар аркылуу дагы ишке ашырсак болот. Биз издөө системасына кирип, Google Classroom'ду жүктөп алабыз. Бул жерде биринчи сүрөттө Google Classroom Google сервисте жайгашкан. Биз ал жерден Google Classroom'ду тандап алабыз. Ал эми Android версиясында жүктөп алдык, эми ишти башташ керекпиз. Ал ишти баштоо баскычын басабыз жана бул жерден биз өзүбүздүн Google'дагы аккаунтубуз аркылуу киребиз. Курсту түзүү керек эми. Курсту кантип түзөбүз? Ал үчүн бул жерде плюс белгисин басабыз, же болбосо создать курс деген кнопканы басабыз. Бастык. Мындан ары бизге Google Classroom'да иштөө үчүн келишим түзүү терезеси пайда болот. Бул жерден биз келишимди түзүп алабыз. Окуу жайыбыздын сайты болгон болсо, ага байланыштырып койсок болот. Келишимди түзүп, андан ары биз кийинки кадамдарга өтсөк болот. Курсту түзүү боюнча талааларды толтурабыз. Мисалда, мен информатика профили үчүн физика математикалык билим берүү багыты, информатиканы окутуу предмети, ДИК 17 тайпасы үчүн курс түздүм. Бул жерде жөнөкөй мисал математика курсу үчүн, математика предмети үчүн дагы курс түзүү көрсөтүлгөн. Курсту түзүү баскычын басабыз. Бул Android версиясында, ал эми бул биздин программа компьютердик версияда. Курсубуз түзүлдү. Бул биздин жалпы терезебиз, сиздер көрүп турган. Бул терезе өтө иштөөгө ыңгайлуу. Негизги 4 менюсу бар: лента, тапшырма, колдонуучулар жана баалоо. Биз бул жерден эми курска чакырып алышыбыз керек. Биздин катышуучуларды кантип чакырабыз? Ал үчүн биз катышуучулар бөлүгүндөгү бул жердеги сүрөт турат, адамдын формасында плюс. Ошол баскычты басабыз. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, биз электрондук дареги боюнча чакырабыз. Чакырдык, электрондук дарегин тердик, анан чакыруу баскычын басабыз. Телефондо дагы ушул эле сыяктуу ишке ашырылат. Терезеси дээрлик окшош. Кабар жазуу. Биз эми курсту түздүк, чакырып алдык, катышуучуларыбызга кабар жөнөтөбүз. Кабар жөнөтүш үчүн биз лента бөлүгүндө бул жерде кабар беребиз. Кабарды бердик, курсту тандадык, катышуучуларды тандайбыз. Жалпы тандасак дагы болот бул жерден, жеке тандасак дагы болот, анан бир топторун тандап алсак болот. Биз кабарды жазгандан кийин жарыялоо баскычын басабыз. Бул жерде опубликовать. Жарыялоо баскычын басуудан мурда биз ушул жарыяны же болбосо кабарды черновикте сакташыбыз керекпи, же расписание, жадыбалга коюш керекпи, муну дагы карашыбыз керек. Анан жарыяга кошумча маалыматтарды дагы тиркесек болот. Аны Google Дисктен ссылкасын жиберсек болот, же болбосо кадимки файлдарды ресурстан тиркеп койсок болот экен. Эми курска тапшырмаларды кошуу. Курска кантип тапшырмаларды кошобуз? Курска тапшырмаларды кошуу үчүн түзүү баскычын басабыз.
Бул жерде түзүү баскычын тандаганда бир катар бизге тиешелүү болгон параметрлер пайда болот. Мисалы, тапшырма, тесттүү тапшырма, суроолор, материалдар, темалар. Биз бул жерден тиешелүүсүн тандайбыз. Тандап, бул жерде карасаңыздар, Android версиясында дагы ушул эле сыяктуу процесс аткарылат. Биз тапшырманы тандап алайлы, тапшырманы тандадык. Ал үчүн биринчи биз тапшырма жазылган документти жүктөп коелу. Ал үчүн загрузкага киребиз. Бул жерден файлды тандайбыз, экинчи кадам. Файлды тандап, ресурсту компьютерден тандасак да болот. Бул жерде тандалган мына үчүнчү багыт боюнча көрсөтүлүп турат. IOU информатиканы окутуу усулу предметинен 4-чү лабораториялык иш жүктөлдү. Жүктөдүк. Тапшырмаларды жөнөтүү. Мисалы, тапшырма кантип жөнөтсөк болот? Бул жерде тапшырманын аталышы турат. АТНМдин жумушунда колдонулган ондук бөлчөктөр деген темада эссе жазгыла. Бул мектеп үчүн мисал келтирип койдум. Балын көрсөтөбүз. Бул жерде датасын, мөөнөтүн, тапшыруу датасын 24 апрель 9-дан 45 өткөнгө чейин тапшырмаларды аткарып жөнөткүлө деген сыяктуу маалымат бул жерде турат. Тапшыруу мөөнөтү, балы, баалоонун критерийлери дагы каралат. Эми жогорку окуу жайда лабораториялык жумуш номер 5 мисалында көрсөтүп атам. Бул жерде кыска тапшырманын инструкциясы көрсөтүлгөн. Бул жерде информатика жана маалымат коммуникациялык технологиялар предметинен календардык план түзгүлө. Анын шарттары кантип түзүш керек? Математика курсу боюнча окуу куралдарын, окуу усулдук комплекс тандап алгыла. Информатика боюнча окуу тарбиялык иштери боюнча жарым жылдык үчүн таблица 4 формасында болжолдуу календардык план түзгүлө. Информатика мугалиминин жарым жылдык үчүн окуу ишмердүүлүгүн тематикалык пландаштыруусун таблица 5ке ылайык түзгүлө. Бул таблица 4 жана 5 лекцияда берилген. План боюнча окутуунун күтүлүүчү натыйжасын аныктагыла деген тапшырмалар берилди. Бул тапшырмага биз конкреттүү түрдө баа коюп алсак болот. Анын баллы 10 балл бул жерде турат. Анан баалоо критерийлери. Студенттерибиз биз дагы кыйналбайбыз, баалоо процессинде студенттер дагы кыйналбайт. Бул жерде конкреттүү түрдө баалоо критерийлери коюп алсак болот. Мисалы, эгерде түзгөн пландагы темаларга күтүлүүчү натыйжасын стандарттын негизинде кое алса, бул 5 балл. Кое албаса 0. Толук кое албаса 1 балл. Кийинки шартыбыз көрсөтүлгөн үлгүгө ылайык толук планды түзө алса 2 балл. Жана ушул предмет боюнча 4-чү формага ылайык жылдык план түзсө, анда дагы тиешелүү балды коюп алабыз. Бул пландарды тапшырманы пландаштырууда баалоо критерийинин баары коюлушу өтө жакшы бизге жардам берет экен. Себеби биз WhatsApp же болбосо жогоруда айтылган тапшырмаларды почтадан текшерип, аны баалап кайра жөнөтүүнүн автоматташтырат деп айтсак болот. Биз планды, тапшырманы конкреттүү кое алсак, биз студенттерди бул жерде автоматтык түрдө баалай алабыз. Жана баасын өзү дагы көрө алат экен. Бул мисалда тапшырмаларды көрүү жана баалоо боюнча сиздерге айткым келет. Бул жерде лекциядан кийинки контролдук суроолор. Бул жерде суроолор берилген, 9 суроо конкреттүү түрдө анын жоопторун бул жерде студенттердин тапшыргандыгынан көрө алабыз. Бул жерде ошол эле күнү 2 студент тапшырганга аракет кылган. Мына Здано Аккыз Акимова Айше Дарвиш оглу. Бул 18 студент али тапшыра элек дегенди түшүндүрөт. Бул деген биздин жогорудагы айтылган көйгөйлөрдү чечүүгө бир кадам болуп
эсептелет. Мындан дагы биз аралыктан окутуу процессинде студенттерди баалоо модулдарды тапшырууда же болбосо кайсы бир предметтеги бөлүмдү окутууда же болбосо жөнөкөй эле бир теманы аягында текшерүү жыйынтык тесттерин алып алсак болот. Бул жерде ушул биринчи бөлүм боюнча мен тест алып көрдүм. Бул жерде 26 суроодон төмөндөгүдөй балдарды алышкан. Бул автоматтык түрдө биз тесттерибизди алып алабыз. Бул жерде Google Дискте дагы тестирлөө формасын колдонсок болот жана анын ссылкасын ушул Google Classroom'го жүктөп койсок болот экен. Биз менен болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Менин слайдым ушун менен бүтөт. Сиздерде ушул Google Classroom'ду иштетүү боюнча аны биз колдонсок болобу, кандай пикирлериңиздер бар? Ал жөнүндө кепти улантсак. Азыр демонстрацияны өчүрөйүн. Урматтуу кесиптештер, жогоруда биз жолугуп жаткан көйгөйлөрдү ушул Google Classroom аркылуу чечкенге ушул платформаны сунуштаганга болобу, кандай деп ойлойсуздар? Пикирлериңиздерди бөлүшсөңүздөр. Рахмат, Божар Абдусаттаровна. Бул Google Classroom'ду сөзсүз түрдө сунуштаганга болот. Мен жеке оюм. Бул жерде азыр баалоо критерийлери коюлганы, андан тышкары убакытты белгилеп берген өтө жакты. Бул жерде студент үчүн жоопкерчилик туулат. Себеби ушул убакытта мен тапшырмага жооп бербесем, убактысы бүтүп калат. Ал жерде студент кайра кире албайт. Ушундайбы? Ооба. Ошон үчүн ошол убакытты белгилегени, баалоо критерийлери дагы талаптагыдай болот экен. Студентке жоопкерчилик артылат. Колдосок, жайылсак болот. Рахмат. Рахмат, Нурилла Кубатовна. Абджамил Жумаевич. Рахмат, коллегалар. Мен дагы ушул жанагы эжекени Нурилла Кубатовнаны колдоп кетет элем. Чындап эле азыр бир топ программалар сунушталып атат. Эми ушулардын ичинен бул программа более мындай айтканда жөнөкөй, ыңгайлуураак, жанагы күндөлүк азыркы шарттагы бир топ азыркы WhatsApp жана немедеги алынган маалыматтарды ушул программа аркылуу жеңилдетүү формада студенттер менен жана окуучуларды кайтарым байланышты жүргүзгөнгө ыңгайлуу катарда программа эсептелет экен. Менимче бул программаны мындай бир айтканда көбүрөөк жайылтуу маселесин колдосок. Окутуучулардын арасында дагы ушул программа боюнча өздөрү дагы бир сыйра мындай бекемдеп, ушул программаны өздөштүрүп, толук кандуу ишке киргизүү жагында колдосок деген ойдомун. Рахмат. Рахмат, Фарида Мурзакамиловна. Рахмат. Азыр Абджамил Жумаевич белгилегендей, кайтарым байланыш же билим берүү процессин жүргүзүүдө окутуучулар түрдүү программаларды колдонуп жатышат. Анан ошо бардык программаларды тандыганга дагы болбой калды да, программалар бирин сала бири көбөйүп кетти. Ошон үчүн мындай кырдаалда убакытты текке бошко кетирбестен бир программаны колдонгонго токтолуш керек да. Жок дегенде бир окуу жай токтолуп, мисалы биздин окуу жай практикалар башка окуу жайларга дагы сунуш кылмакпыз. Биз азыр слайдтан дагы сиздер менен биргеликте көрдүк. Бул Google Classroom программасы колдонууга ыңгайлуу, жөнөкөй, үйрөнгөнгө дагы болот экен. Ошондой эле бизде кайтарым байланыш үчүн түрдүү программаларды сунуш кылганда студенттерибиз телефондорубуз көтөрө албай атат дешет. Алардын көпчүлүгүндө эле компьютери, ноутбуктары жок, телефон менен киришет. Ошондой эле бул программаны телефондо пайдаланганга дагы, ошондой эле маалыматтарды сактоо өзгөчөлүгү дагы ыңгайлуулугу. Анан бул телефон дайым студенттердин жанында жүргөндүгү дагы, компьютерди көтөрүп жүрө албайт да дайым эле. Ошол жактарын эсепке алганда тесттерди түзүү, ага баа коюунун критерийлери, автоматтык түрдө баанын жыйынтыгы чыгып калгандыгы экинчи жагынан алганда окутуучу үчүн дагы ыңгайлуу болот да. Окутуучу
биринчи программага салып койгондон кийин убактысын кетирбестен эле дароо эле баасы коюлуп калгандыгы дагы эң жакшы ыкма экен. Ошол программаны колдонууга арзыйт деп эсептейбиз мен дагы. Рахмат. Болотбек Баракбаевич, сизде Google Classroom программасы мындай өтө деле татаал экен, иштеген мындай жөнөкөй деп айтсам болот. Мына окутуучулар жогоруда белгилегендей бул программаны ишке ашырса болот, мындай колдонсо болот деп айтып келем. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биз жогорудагы коюлган көйгөйлөргө чечүүгө жөн гана кадам таштап көрдүк. Мисалы, ошол эле тапшырмаларды берүү, тапшырмаларды кайра алуу, топтоо, баалоо бир системада турат. Ал мөөнөтү боюнча издесек дагы тапшырманын катар номери боюнча ошол жерде студенттерден келген тапшырмалар тиркелет. Кадимки биз WhatsApp же болбосо Telegram сыяктуу соцсеттерде файлдарды жүктөгөндү, тиркегенди билебиз. Ошол эле сыяктуу скрипка белгиси менен эле студенттер кайра жиберет экен. Өтө жеңил. Бул мисалы өчүп кетпейт. Google дискте облачный технология деп коебуз го, булут системасында сакталып турат. Бизде эч кандай баягы телефонубузда же өзүбүздүн инструментибиздеги эсти ээлебейт экен да. Ошонусу менен дагы 15 гигабайтка чейин бизде маалыматтарыбыз ошол жерде сакталып турат экен. Биз ошол баягы асинхронно даярдаган лекциялык курсубузду, видео материалдарыбызды, YouTube каналдарыбызды ссылка кылып койсок болот. Ошол жерде турат. Мисалы, ошол WhatsApp'тан эле ссылка кылган болсок, жогору жака чыгып кетет, аны издеп табуу дагы ыңгайсыз болот. Бул жерде кайсы убакта кирсең дагы ошол эле иретинде сакталып турат да бир системада. Демек, биз Google Classroom'ду дайыма кайтарым байланыш үчүн колдонсок арзыйт деп чечим чыгарабыз. Сиздердин урматтуу кесиптештер, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма студенттерге билим берүүдө талыкпастан биргеликте ушул күндөрдү дагы биргеликте жеңебиз деп ишенем. Саламатта болуңуздар. Рахмат, Бажар Абдысаттаровна, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүзгө бекем ден соолук. Буюрса, урматтуу кесиптештер, бул кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз. Окуу жайыбызда көрүшкөнгө аз эле күндөр калды деп үмүт кылалы. Рахмат. Рахмат.